Өнүккөн мамлекеттердин, шаарлардын мейли ички жана сырткы жолдор болсун, эч бир аң чөнөктү көрө албайсыз. Себеби ал жакта инфраструктурага өзгөчө көңүл бурулгандыктан жол салуу, оңдоо иштери артыкчылыктуу багыттардан болуп келет. Бул бир дейле. Экинчиси, инфраструктурасы илгерилеген өлкөлөргө туристтердин дагы агымы арбын. Алдыдагы жылдары Кыргызстандын ички жана стратегиялык маанилүү жолдору толугу менен жаңыланып бүтөт дегенге кепилдик бар. Себеби соңку жылдары бул багыттагы иштер күч алды. Биз азыр Бишкек шаарынын негизги көчөлөрүнүн бири болгон Байтик Баатыр көчөсүндө турабыз. Бул жер дээрлик Сүйөркуловдон баштап Масалиев көчөсүнө чейин жабылган. Себеби жолду оңдоп түзөө иштери уланууда. Бир эле жолдорду оңдоп түзөп койбостон, жээгиндеги автоунаа токтотуучу жайлар алынып, ал жерге коомдук транспорттор жүрүүгө ылайыкталган жолдор дагы салынат. Байтик Баатыр көчөсүнүн Сүйөркуловдон Масалиев көчөлөрүнүн кесилишине чейин асфальт төшөлөт. Андан тышкары бардюрлар жаңыланып, айрым тилкелер кеңейтилет. Жалпысынан 6 чакырым жолду жасоо үчүн 483 миллион сом каралган. Мурда келип элдер өздөрү каалагандай парковкаларды коюп эле эметтерчи. Азыр бүгүнкү күндө ал парковкалар алынат. Ал жерде коомдук транспорт, автобус түзөтчү жолго айланат. Мэрия болуп Бишкекке 9 бакты аныктап бергенбиз. 9 бакты. Ошону баарынан ушуну айтып кетмекчимин. Бул деген клен, липа, береза, тополь гибридный, платан, ошолорду мынакей биз өнүктүрүп, ошолорду сунуштап атабыз. Ошол бактарды негизи тиксе, биздин шаарыбыздын дагы жана кислород бергенге жакшы жардам берет да, шаардын тазаланышына да. Бишкектеги Ахунбаев көчөсү Чыңгыз Айтматов проспектисинен Жукей Пудовкин көчөсүнө чейин бир нече этап менен капиталдык оңдоодон өтөт. Ушу тапта Токтоналиев көчөсүнө чейинки бөлүгү жабылып, жеринде атайын техника иштеп жатат. Жолду оңдоого тоскоол болгон объектилер иретке келтирилип, жаңы асфальт басууга даярдыктар жүрүүдө. Министрлер кабинетинин төрагасы Акылбек Жапаров жол куруу иштерин тездетүүнү жана жумушту 2 мөөнөт менен жүргүзүү мүмкүнчүлүгүн карап чыгуу зарылчылыгын белгиледи. Буларды эмне кыласыңар? Кандай объемда бул? Суббота воскресенье жок. Атакты үчүн 8-ге чейин. Бүгүнкү күнү Борбор калаанын 6 көчөсүндө оңдоп түзөө иштери жүрүүдө. Алар капиталдык оңдоо акыркы ирет 2001-2003 жылдар аралыгында жүргүзүлгөн. Тагыраагы эксплуатация мөөнөтүнүн бир нече эсе ашык колдонулган. Кала башчысы Айбек Жунушалиевдин айтымында, биринчи кезекте сапатка маани берилет. Ал үчүн жол салгандарга көзөмөл да күчөтүлгөн. Иштердин баары өз убагында, өз тартибинде, жобо эрежеси менен кетип атат. Анан будан сырткары ыкчам бүтүрүү бул бир маселе. Экинчи маселеси бул эми кылып аткан иштин жумуштун сапаты. Биз көп көрүп атабыз, мына салынган арыктар эрип, салынган тротуарлар эрип, жолду салгандан кийин кайта трубаларды салуу аракеттери көрүлүп атат. Ошондого жеткизбеш үчүн биз деген мына көптөгөн иш-чараларды ушу көзөмөлгө коюп атабыз. Борбор калаадагы көчөлөрдү оңдоп түзөө менен катар жаңы жолдорду салуу иштери дагы жүрүүдө. Жукеев Пудовкин көчөсү буга чейин Алы Туконбаевка чейин келип такалчы. Учурда бул көчөнү түштүк багытты көздөй узартуу иштери жүрүүдө. Жаңы жол бүтсө, Орто Сай айылына чейин барат. Реконструкция кылып, расширение кылып атат. Андан тышкары Молдова Асанова 1 километр 400 метр. Андан тышкары бул Кутубаева көчөсү 700 метр. И Безимянайды Бишкек шаарында оңдоп түзөөдөн өтүп жаткан жолдордун абалы менен таанышкан министрлер кабинетинин төрагасы Эркиндик бульварын реконструкциялоо иштеринен кабар алды. Учурда бардык авариялык бактар, эски бордюрлар демонтаждалууда. Абдымомунова көчөсүнөн баштап Фрунзе, Жумабек, Баетов, анан Жибек жолуга чейин ушул көчөнүн баары Жибекте эмен ичин бар, бульвардын ичин баары тең жаңы сапаттуу жанагы шаарга азыр бир стандарт киргизип атабыз. Мисалы көп жерде байкасаңар, брусчатканын өңү дагы, формасы дагы ар кандай да. Мындан кийин биз жаңы стандарт благоустройство деп ошонун негизинде ушу элдер коомдук жайлардын баары тең бирдей стандарттуу брусчатка кылып атабыз. Ошону кызып түздү, азыр бүгүнкү күндө иштери жүрүп атат. Бул жолдорду оңдоо иштери атайын окуу жылы аяктаганга мерчемделген. Себеби унаа тыгымы аз болот. Бирок кайгуул кызматы тыгынды көбөйтпөө үчүн тургундарды коомдук транспорт менен жүрүүгө чакырат. Шаардын тургундарына кайрылып кетет элем.
маршрутту үйдөн чыгаарда пландап чыгып турсоңор жакшы болот эле, пробка кылбай. Желательно азыр баарыбыз эле общественный транспортко отурайлы деп атабыз. Ошо общественный транспортко отурсак, элге кайрылуу да кылып кетсек болот эле. Анан кийин общественный транспорттун айдоочуларына, элдерге да кайрылуу жасап кетсек болот. Мүмкүнчүлүктөн пайдаланып, автобустарды токтоткондо только остановкалардан токтотуп, башка жерлерден токтотпой. Кала бийлиги негизги жолдорду реконструкциялоо иштерин август айынын аягына чейин бүтүрүүнү болжолдоп жатат. Ал эми 10-июндан баштап шаардын башкадагы жолдору жаңыланууга жабылат. Жол салуу иштери бир эле Борбор калаада эмес, аймактарда дагы кызуу жүрүп жаткан мезгиле. Министрлер кабинетинин төрагасы Акылбек Жапаров Ош облусуна болгон иш сапарын алкагында өзгөн айланма жолунун курулушу менен да таанышты. 13,5 чакырым жолду салууда Жазы жана Кара дарыясынын үстүнө 2 көпүрө салынат. Азыркы учурда көпүрө куруу жумуштары аткарылууда. Учурда бул жолду курууга жалпы 300 жумушчу жана 92 дана жол куруу техникалары тартылган. Бүгүнкү күндө долбоордогу казуу иштери, материал төшөө иштери 58% аткарылды. Айланма жолду ушул жылдын аягына чейин бүткөрүү талабы коюлган. Жол бүтсө өзгөн шаарындагы жол тыгынын кыскартууга өбөлгө болот. Где-то июльден 15 Августа что там остается асфальт. Мамлекеттин артыкчылыктуу багыттарынын бири дал ушул ички жана тышкы стратегиялык маанилүү жолдорду оңдоп, инфраструктураны жакшыртуу. Жол салуудагы жумуштардын күч алыш үчүн мамлекет алгач транспорт министрлигинин техникалык базасын жаңырткан. Анда былтыр президенттин демилгеси менен жалпы жол салуу тармагына 265 атайын техника сатып алынган. Жол тармагына мындай көлөмдө техника алуу өлкө тарыхында болгон эмес. Телегайтелев Элдар Анарбеков, ЛТР, Жума Сереп.